Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүз алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Энени сыйлоо улуттун өнүгүшүнө кошкон зор салым. Садыр Жапаровдун куттуктоосу. 2030-жылга чейин гендердик теңчилик боюнча стратегия кабыл алынып, аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун энелер күнү менен куттуктоосунда айтты. Бул майрам энелердин үй бүлө бакубаттуулугуна, коомдун өнүгүшүнө жана улуттун улут болуп сакталып калышына кошкон зор салымын даңазалай турган өзгөчө күн. Дүйнө жүзүндө адам баласына энеден жакын, энеден кымбат эч ким жок. Эне сүтү, эне тилеги менен мекенге, үй бүлөгө, каада салтка жана башка руханий баалуулуктарга болгон сүйүү сиңирилип, муундан муунга өтүп келет деген президент. Ошондой эле энелерди коргоо жана алардын коомдо тең укуктуу жашаш үчүн мамлекет тарабынан кандай аракеттер көрүлүп жатканына токтолгон. 2030-жылга чейин гендердик теңчилик боюнча стратегия кабыл алынат. Анда аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, алардын саясий турмушка жана чечимдерди кабыл алууга катышуусуна өзгөчө көңүл бурулат. Аялдарды жана үй бүлөнү колдоо, энелерди урматтап сыйлоо бүгүнкү күнүбүздө эле эмес, эртеңки келечегибизди да аныктай турган негизги милдет. Бул дени сак улуттун өнүгүшүнө жана сакталышына кошкон зор салым деп айтылат. Сөзүнүн соңунда Жапаров энелерге ден соолук жана аманчылык, элге тынччылык каалаган. Эсиңиздерге салсак, 2012-жылдан бери май айынын 3-жекшембисинде республика аймагында энелер күнү белгиленет. Саламатсыздарбы? Менин атым Саадат Молдалиева. Мен Энвор компаниясынын супервайзер статусундагы дистрибьюторумун. Бул компанияга эмне себептен сиздерди айтып чакыргым келет. Бул компаниянын продукциясы бирөө кара зиренин майы, бирөө зайтундун майы менен жасалган продукция. Экөө тең Куранда, хадисте жазылган. Кара зире бир өлүмдөн башканын баарына шифа. Зайтундун майы бул дагы хадисте жазылган продукт. Биз баягы Орто Азияда жашаган себептен, мусулман болгон себептен экөө тең бул бизге жакын продукция. Ошондуктан баардыгыңыздарды ушул Энвор компанияга чакырам. Бул компанияда продукциядан результаттарыбыз аябай көп. Только продукциядан эмес, акча табуу жагынан дагы. Акча табуу жагынан мен сиздерге бул нерсени айткым келет. Адам бай болуудан, миллионер болуудан биз уялбашыбыз керек экенбиз. Эмнеге дегенде, Алланын бизге берген 5 өкүмү бар. Бирөөсү эң биринчи өкүмү бул намаз окуу, орозо кармагыла, зекет бергиле, ажылыкка баргыла, андан сырткары шахадат келмесин айтып жүрүү. Ушул 5 өкүмдүн экөөсү бизди байлыкка чакырат экен. Ажылыкка баргыла, зекет бергиле деген. Ошол себептен биз бай болгондон дагы уялбашыбыз керек экенбиз. Именно эң жакшы акча, миллион акча табуу, бай болуу бүгүнкү күндө Энвор компания менен кыялдар орундалат. Сонун. Мавлян Аскарбеков эмне үчүн Атамбаев, Жээнбеков Дача суудагы окуяны жашырып келишкенин аныктайбыз. Президент Садыр Жапаров 5 жыл мурунку Дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия түзүлгөнүн Facebooктагы баракчасына жазган. Комиссиянын төрагасы болуп Алмамбет Шыкмаматов шайланып, курамына бир топ укук коргоочу, жарандык активист, журналисттер кирген. Мавлян мырза, Дача суудагы кандуу жүктү аныктоого комиссия курамы түзүлүп, иш башталган экен. Жыйынтыгы кандай болчудай? Негизи Дача суу боюнча маселелер президент тарабынан демилгеленип түзүлүп, коомчулуктун өкүлдөрү комиссиянын курамына киргени, иштин аягына чыгарабыз деген аракети жакшы. Биз колдойбуз. Мен да комиссиянын мүчөсү болуп кирип иштегенге камданып турабыз. Кечээ Дача суунун тургундары менен да сүйлөштүм. Жакын арада алар менен жолугушуу болот. Жакынкы күндөрү комиссиянын иши башталса, биз болгон аракетибизди жумшап, элге маалыматты ачыктап, ушул иштин аягына чыгаруу аракетин көрмөкчүбүз. Бул жерде көп маселе бар. Биринчиден, жүк кимдики? Эмне үчүн Атамбаев менен Жээнбеков жүктү жашырып келишкен? Эмне үчүн түрк тараптан компенсация төлөнгөн эмес? Андан тышкары кыргыз мамлекет тарабынан да маселе каралган эмес. Эң башкысы, элден демилгеси менен 102 миллион сомдон ашык акча чогулган. Жада калса ал каражатты дагы өкмөт, жергиликтүү бийлик жабыр тарткандарга жеткизбей бөлүп кетишкен. Ошолордун баарынын аты жөндөрүн, канча акча алганын тактап элге жарыялайбыз. Күнөөлүү адамдарды аныктап, жоопкерчилигин кароо максатын көрөбүз. Комиссиянын бирден бир милдети иш ачык жана айкын болуп, кыргыз элине бардык маалыматты аныктап берүү деген Мавлян Аскарбеков Аргумент KG сайтына. Кылмышка айыпталган бажычы өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болду. Кытайдан товарларды мыйзамсыз ташып келген компанияларга көмөктөшүүгө шек саналган Борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалыматты Азаттык адвокаты Майрамбек Жумабеков билдирди.
Буга байланыштуу маалымат бажы кызматкерлеринин соттук отурумдарынын биринде маалым болгон. Жумабековдун айтымында Бишкектин Октябрь райондук соту бул ишке байланыштуу айыпталып жаткан 15 бажы кызматкеринин бардыгына айып пул салган. Учурда бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Ниязалиевден башкасы эркиндикте. Ниязалиев номер 1-тергөө абагында экенин адвокаты Майрымбек Жумабеков кабарлаган. Айбашовдун качан жана кандай шартта өлкөдөн чыгып кеткени беймаалым. Прокуратура сот өндүрүшүндөгү ишке комментарий бере албай турганын билдирген. Сот жооп бере элек, Айбашовдун адвокаты жана жакындары менен байланышууга мүмкүн болгон жок деп айтылат маалыматта. Атыр Абдрахматова акыйкаттык издеп зарлап жүргөн жарандардын көптүгү өкүнүчтүү. Атырайым, акыйкаттык издеген жарандар менен тыгыз иш алып барып жаткан экенсиз, кандай көйгөйлөр менен кайрылышууда? Акыйкатчылык кызматты аркалаганыма туура 2 ай болду. Бул мөөнөттүн ичинде 400дөн ашык адамды жеке кабыл алдым. Онлайн жаңы форматын киргизип, 29 адам онлайн форматында кабыл алуумда болду. Эң эле башкы көйгөйлөрдүн бири сотторго нааразычылык айткандар көп. Андан кийин мамлекеттик органдарга, ошол эле президентке, жогорку кеңешке, УКМКга, Ички иштер министрлигине барып кайрылып, жеке кабыл алууларына кире албай кылмыш иши, сот иши болобу, акыйкаттык издеп зарлап жүргөндөр көп. Анан дагы жер маселеси менен кайрылгандар арбын. Тилекке каршы ушул күндөрү жаш балдарыбызга болгон зордук зомбулук күчөгөнүн көрүп турабыз. Дагы көп кайрылуулардын бири сыртта соттолуп кеткен же камакта жаткан жарандарыбызга жардам издегендер, жөлөк пул албай жаткандар, үлүш жерлери туура эмес бөлүштүрүлүп жатат дегендер, кредитти төлөй албагандар, каржы пирамидаларына алдангандар андан көп. Жеке кабыл алууда болгон жарандарыбыздын көйгөйүн чечип, колдон келген жардамыбызды берүүгө аракетибиз күч деп билдирген акыйкатчы Атыр Абдрахматова Арыба KG сайтына. Жанар Акаев коррупция менен күрөш ушулбу? Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Алексей Шишовдун тез эле бошотулушуна нааразычылыгын билдирген. 11 майда жогорку кеңеште өткөн жыйында Шишов деген фамилия коррупциялык схемалардын синоними болуп калганын айткан. Ошол киши Интерполдун издөөсүндө жүргөнүнө карабастан, Кыргызстандын күч органдары тарабынан издөөдө жүргөнүнө карабастан өлкөгө кенен-кесир кирип чыгып жүргөн. 28 апрелде чек ара кызматына суроо талап жөнөткөм. Шишов Кыргызстанга акыркы 1 жылда канча жолу кирип чыкты? Эмне үчүн каалашынча кирип жүрөт? Эмне үчүн суракка чакырылган жок? Деген суроо менен. Азыркы күнгө чейин жооп жок. Энергетикалык тармакта коррупциялык схеманын түзүүчүсү жарым суткага кармалып кайра кое берилди. Коррупция менен күрөш ушулбу? Шишовдун схемалары Кыргызстанда кайрадан иштеп баштадыбы? Эмне үчүн бийлик күч органдары катуу туруп, элдин суроо талабын укпайт, деди депутат. Анын айтымында чек ара кызматы маалыматты жашууда, бул коррупция менен күрөшкө көлөкөсүн чүрүүдө деп депутат сөзүн жыйынтыктады. Суусамыр суусуна агып кеткен депутат табыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Суусамыр дарыясына түшүп кеткен Панфилов районунун айылдык кеңешинин депутаты 42 жаштагы Бакир Исаковду издөө иштери уланып жатканын билдирди. Ал 11 май күнү дарыянын аралчасында калган жылкысын куткаруу үчүн сууга кайык менен түшүп, оодарылып кеткен. Жээкке чыга албай калган. Аны менен бирге жүргөн куткаруучу сүзүп чыгууга үлгүргөн. Өзгөчө кырдаал министрлигинин 112 кызматына Суусамыр өрөөнүндөгү дарыянын аралчасында калган жылкысын чыгарып берүүнү өтүнгөн кайрылуу түшкөн. Куткаруучулар түшүүгө кооптуу экенин эскертишкен, бирок жаран сууга кирип жылкысын алып чыгууну талап кылган. Куткаруучу кайыкка кошо түшкөн. Кайык суунун катуу агымына туруштук бере албай оодарылып кеткен. Жаранды куткарууга куткаруучулар аракет кылышкан. Тилекке каршы суунун агымы өтө күчтүү болгондуктан куткаруучу жээкке сүзүп чыгууга аргасыз болгон. Ал эми Исаков дарыядан сүзүп чыга албай калган деп айтылат маалыматта. Издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 20 куткаруучу жана суучулдар кызматынын 5 суучулу тартылган. Алар топ-топко бөлүнүп Суусамыр дарыясында жана жээктеринде издөө иштерин жүргүзүүдө. Соңку күндөрү жаан-чачындуу аба ырайына байланыштуу дарыялардын деңгээли көтөрүлүп, нугунан чыккан учурлар катталууда. УКМК кыргыз жарандарынын Украинадагы согушка катышканы боюнча иш козгоду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кыргызстандык жарандын Украинадагы согуштук аракеттери чагылдырылган фото жана видео материалдар активдүү жарыяланган социалдык тармактардагы баракчасынан тапканын маалымдады. Атайын кызматтын 14 майдагы тараткан маалыматка караганда аккаунттун ээси 2021-жылы Украинага эмгек миграциясына чыгып кеткен. Кыргызстандын КУА аттуу жаран экени такталган. Алынган материалдар Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган. Кыргыз Республикасынын жаранын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагышууларга же согуштук аракеттерге катышканы же
террористтик акт жасоого даярдыгы кылмыштын негизинде кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган. Анын алкагында КУА Украинанын аймагындагы куралдуу кагылышка катышкан факт боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө деп жазылган УКМКнын маалыматында. Атайын кызмат бул багытта профилактикалык иштерди жүргүзүүнү улантып жатканын, өлкөнүн чегинен тышкары куралдуу операцияларга катышкандарга Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык кылмыш жаза жоопкерчилиги каралганын эскерткен. Киев, Орусия 24 февралда Украинага басып киргенден бери 25 миңден ашуун аскерин жоготконун кабарлаган. Москва оор жоготууларды моюнга алганы менен өлгөндөрдүн так санын айта элек. Согуш аракеттери башталгандан бери Орусиянын жарандыгын алып, армияда кызмат өтөгөн 3 кыргызстандык Украина аймагында каза болгон. Жергиликтүү активисттер алардын сөөгү Кыргызстанда орус желеги менен жерге берилгенин сынгалышкан. Украинадагы согушта кыргыз жаранынын катышуусу тууралуу элчи үн катты. Украинадагы согушта кыргыз жаранынын катышуусу тууралуу элчи Идрис Кадыркулов үн катты. Анын айтымында ал тууралуу маалымат болгон жана ал Кыргызстанга кайтуудан баш тарткан. Элчилик Украинанын аймагында жүргөн бардык кыргыз жарандары тууралуу кабардар. Жогоруда көрсөтүлгөн КУА аттуу жаран тууралуу дагы толук маалыматыбыз болгон. Эвакуациялык иш-чаралар башталгандан тартып элчилик ага Кыргызстанда бекер кетүүсүнө жардам берүүгө даяр жана аскердик иш-аракеттерге катышпоо керек экендигин бир нече рет айтып эскерткен. Бирок ал Кыргызстанга кайтуудан баш тарткан. Аталган жаран аймактык күзөт кызматында территориальная оборона санитарларга жардам берип жүргөндүгү жөнүндө билинген. Бул тууралуу Кыргызстандын тийиштүү органдары ошол замат кабар берилген деп жазылган элчинин билдирүүсүндө.